Саламатсыңарбы окуучулар? Математика 6 класс 4 эрек. Балдар, китебиңерди, дептериңерди даярдагыла, сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы — киришүү, ортоломонун аныктамасы. Сабактын максаты. Бүгүн сабакта ортоломо жөнүндө түшүнүк аласыңар. Берилген мисал маселелерди чыгарууну үйрөнөсүңөр. Алгач балдар, китебиңерде берилген маселеге көңүл бурсак. Арстан, Кубат, Тураш, Чүкө ойноп жатышкан. Оюндун аягында алар бирдей сандагы чүкөлөр калганын белгилүү болду. Оюндун башында Арстанда 20, Кубатта 12, Турашта 19 чүкө болгон болсо, анда оюндун жыйынтыгы кандай? Ким утуп, ким уттурду? Чыгаруу. Оюндун башында үчөөндө жалпысынан 51 чүкө болгон. Башкача айтканда, Арстанда 20, Кубатта 12, Турашта 19, алардын суммасы 51. Оюндун аягында аларда бирдей сандагы чүкөлөр калган. 51 бөлүнгөн 3 барабар 17. Ар биринде 17ден чүкө калган. Демек Арстан оюндун башында 20 чүкөсү болгон, аягында 17. 17 минус 20 барабар минус 3. Арстан 3 чүкө уттурган. Кубат оюндун башында 12 чүкөсү болгон, 17 минус 12 барабар 5. Кубат 5 чүкө уткан. Турашта оюндун башында 19 чүкө болгон, 17 минус 19 барабар минус 2. Тураш 2 чүкө уттурган. Маселени чыгарууда табылган 17 саны 20, 12, 19 сандарынын ортоломосу болот. Демек балдар, А1, А2 жана башка АН бир нече сандар берилсе, ал сандардын суммасын алардын жалпы саны nге бөлгөндөн келип чыккан сан ал сандардын ортоломосу. Башкача айтканда, орточо арифметикалык маани деп аталат. Ортоломо гректин μ тамгасы менен белгиленет. Ортоломону табуунун формуласы төмөндөгүдөй. Мисалы, 12, 9, 18 сандары берилген. Ал сандардын ортоломосун тап. Жогорудагыдай эле формуланы колдонуп, μ барабар бөлчөк сызыгы бөлчөктүн алымына берилген сандардын суммасын 12 кошулган 9 кошулган 18, ал эми бөлчөктүн бөлүмүнө берилген сандардын жалпы санын жазабыз. Жалпы саны 3кө барабар. Бөлчөктүн алымдагы сандардын суммасы 39, бөлүмү 3 өзү жазылат. 39ду 3кө бөлсөк 13. Демек 12, 9, 18 сандарынын ортоломосу 13кө барабар. Эми балдар, номер 355 номерди өз алдыңарча иштеп көргүлө. Арген 5,2 кг, Сабира 7,4 кг жана Эркингүл 2,1 кг карагат теришти. Бул сандардын ортоломосун тапкыла. Кана балдар, чыгардыңарбы? Анда салыштырабыз. Чыгаруу. μ барабар бөлчөк сызыгы бөлчөктүн алымына берилген сандардын суммасын, ал эми бөлүмүнө жалпы санын жазабыз. Бөлчөктүн алымы башкача айтканда берилген сандардын суммасы 14,7ге барабар. Ал эми бөлчөктүн бөлүмү 3, жалпы саны 3кө барабар. 14,7-ни 3кө бөлсөк 4,9. Жообу 4,9 кг. Номер 356. Кийинки күнү бул үчөөнө Жумагүл келип кошулду. Алардын ар бири 2,3, 4,2, 3,3 жана 5,5 кг малина теришти. Бул сандардын ортоломосун тапкыла. Чыгаруу. Канаке балдар, өз алдыңарча чыгарып көргүлөчү. Анда эмесе салыштырабыз.
мю барабар бөлчөк сызыгы бөлчөктүн алымына берилген сандардын суммасын ал эми бөлүүнү жалпы саны жазылат. Бөлчөктүн алымын 15,3 барабар, ал эми бөлүмү 4 барабар болот. 15,3-тү 4 бөлсө 3,825 жобу 3,825 килограмм. Балдар 357-358 номерлер үйгө тапшырма болот. Эми 359 номердин Б, С-ларын иштейли. Б-сын иштеп көргүлө. Анда эмесе текшеребиз. Мында 813.094 барабар 813.000 кошулган 94. Экинчи 813.061 813.000 кошулган 61. Үчүнчү 813.100 813.000 кошулган 100. Ал эми төртүнчү минус 813.055 барабар минус 813.000 кошулган минус 55 деп жазып алсак, маселе бир топ жөнөкөйлөйт. Анда ортоломо 813.000 саны менен 94, 61, 100, минус 55 сандарынын орточо арифметикалык маанисинин суммасы болуп калат. Өзүңөр көрүп тургандай, 94, 65, 100, минус 55 сандарынын орточо арифметикалык мааниси 50-гө барабар. Ал эми бул 50-нүн 813.000 менен суммасы бизге ортоломону берет. Ортоломо мю барабар 813.000 кошулган 50 барабар 813.050 жобу 813.050. С-сын 7,2 жана минус 6,7 аралаш бөлчөктөрү берилген. Канакей балдар, бул бөлчөктөрдүн ортоломосун табабыз. Эгерде чыгарып бүткөн болсоңор, текшеребиз. Бүтө элек болсоңор, видеону токтотуп туруп, иштеп кайра иштесеңер болот. Чыгаруу мю барабар бөлчөктүн алымына 2 аралаш бөлчөктүн суммасын ал эми бөлүмүнө жалпы санды 2-ни жазабыз. 2 аралаш бөлчөгүбүздү 7,2-1 буруш бөлчөгкө келтирип алдым. 2-ден 15, минус 6,7-5 да буруш бөлчөгкө келтирип алдык. Минус 7-ден 47. Жалпы бөлүмгө келтирдик. 14 болду. 2-ден 15ге 7-ден 47-ге 2-ден тет. 15-ти 7-ге көбөйтсө 105. Минус 47-ни 2-ге көбөйтсө 94. Анда 105-тен 94-тү кемитсек 14-төн 11 болот. 14-төн 11-ди 2-ге бөлсөк 28-тен 11. 360 үйгө тапшырма. Балдар, мына ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Тапшырмаларды аткарып, WhatsApp группадан жөнөткүлө.